Атасынын өлгөнүн уккан уулунун сөзүнө ыйлап жибердим. Дарыгердин маеге. Бишкектик хирургдар кандай жаңы операцияларды жасап баштаганын, Кыргызстанда жаш врачтардын жагдайы кандай экенин кардиохирург Абай Турдубаев баян салып берди. Жаш врач күн сайын операция жасап, ондогон кишиге кеп кеңешин берет. Хирург Москвадагы айлыгы арбын жумушун Бишкектеги мамлекеттик ооруканадагы орунга алмаштырган. Жүрөк кемтиги бар балдарга акысыз операция жасаганыңыздан кабарыбыз бар. Бул кайрымдуулук долбоорунан кеп салып берсеңиз. 3 жыл мурун Москвада окуп жүргөндө жүрөк оорусунан жапа чеккен балдарга бекер операция жасоону купуя тилек кылгам. Россиялык клиникадагы ординатура убагында операцияга келген мекендештерди көп кезиктирдим. Балдарын сактап калуу үчүн ата-эне колунда болгонун бүт сарптайт. Негизи ооруканага түшкөн чоң кишиге караганда балдар дарыгери көбүрөөк бушайманга салат. Чоңдор көбүн эсе дартын өздөрү күчөтүп жиберишет. Ал эми балдар жагдай шарттын курмандыгы болушат. Уулунун жүрөгүнө операция жасатуу үчүн карызга баткан энелерге чындап боорум ачуучу, мекендештериңдин кыйын кырдаалга кабылганын көрүү абдан түйшөлтөт. Бөтөн өлкө, баарына эселеп акча төлөйсүң, себеби ага чет элдик жаран катары кызмат көрсөтүлөт эмеспи? Булардын баары чоң санаага салат. Өз жериңде бул алда канча арзан түшмөк. Бирок Кыргызстанда андай операциялар жасалбайт. Ошондо тилек кылгам, кайсы бир кезде аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарынын жүрөгүнө оор операция жасоо мекенде да мүмкүн болгудай шарт жаратам деген багым бар экен. Айланамдагылар менен көз карашыбыз бир күнү ишкер Бабыр Төлбаев жана Тонус фондунун түптөөчүсү Урмат Насыркуловго кезигип, көңүл өйткөн ушул оюм боюнча бөлүштүм. Жыйынтыгында Мөл булак Куз Деми марафонун жүрөк кемтигинен жапа чеккен балдарга арнадык. Максатыбыз жок дегенде бир операция жасоого каражат топтоо болчу. Санаалаштарын биз күткөндөн да көп. Миллион сомдон ашык каражат топтой алышты. 4 операцияга жетчү сумма чогулду. 3-өнү жасадык, акыркысы калды. Бөбөк кызамык болуп калыптыр. Айыкканча күтүп калдык. Акысыз операцияны укканда бейтап балдардын ата-энелери сүйүнүшкөн чыгар. Операцияга өз алдынча акча жыйноо алар үчүн абдан кыйын эле. Энелери рахматын айтып бүтө алышпады. Кубанычы койнуна батпай, көздөрүнө жаш алышты. Бул аракетибиздин башаты гана. Алдыда мындай иштердин далайын аткарарыбызга ишенем. Сиз жаш доктурсуз. Жаштыгыңыздан улам бейтап же башка врачтар менен түшүнбөстүктөр жаралган жок беле? Чынын айтсам, врачтын жаш курагына Кыргызстанда гана көңүл бурушат. Россия, АКШ жана Европада эч ким жашка карабайт. Москвада ординатурадан өтүп, кесиптештерим мага чын дилден мамиле кылышчу, билгениме, иштегениме карап баалашчу. Негизи эле ал жакта Борбор Азиядан барган врачтарды абдан жакшы көрүшөт. Себеби тажрыйба топтоо үчүн барган соң болгон күчүбүздү жумшайбыз да. Биздикилер операция болобу, документ толтуруш же башкабы, Айтор бардык ишти аткарууга жан дили менен даяр. Айттырбай илип кеткен жөндөмүбүздү дасыккан врачтардын баалаганын болжоп да биле албайсыз. Россиялык дарыгерлер биз нөөмөттө турганда илимий конференцияларга катышса да көңүлдөрү тынч. Себеби алар сыртта жүргөн кезде да бейтаптарды жакшы каралат. Бир гана жагы ординатураны аяктаган соң Борбор Азиядан барган дээрлик бардык адистерге иштеп калууну сунушташат. Ооруканалар мыкты шарттарды түзүүгө даяр. Башка артыкчылыктарын мындай кой, керек болсо жарандык да врачтарга кыска мөөнөттө берилет. Сиз эмнеге Кыргызстанга кайтууну чечтиңиз? Башынан эле көчүп кетүүгө ниеттенген эмесмин. Атам дайым мекенибизди өнүктүрүү керектигин кулакка куюп келген. Бөтөн жердин султаны болгончо өз элиңдин ултаны бол дешет эмеспи? Москвада мага абдан жакшы шарттарды түзүп берүүнү сунушташты. АКШда да калып калууга мүмкүнчүлүгүм бар болчу. Ооба, ал жактарда бейкапар турмуш кечирем, бирок жалгыз өзүмдүн гана жашоом жайлуу болот. Мекенде менин кымбат машинам, заңгыраган үйүм болбостур, бирок өлкөгө пайда келтире алам. Эгерде шыктандыра турган бир нерсе болбосо, миллиондоп таап туруп деле бактысыз болушуң мүмкүн. Мени акчадан да маңыздуу максатым алдыга жетелейт. Кыргызстандын дарамети күчтүү экенине чындап ынанам. Азырынча биздин адистер чет жерде, бирок байкасаңыз, алар мекенге кайтып турмуш өзгөрүүдө. Өлкөбүздө бир топ жыл мурун Борбор Азия боюнча биринчи ирет жүрөккө ачык операция жасалган. Ал жетишкендикте андан ары өрчүтпөй тим калтырганыбыз болбойт. Кардиохирургия багытында көп ийгиликтерди багындыра алабыз. Жаш врачтар дасыккан дарыгерлер аларга иштөөгө мүмкүнчүлүк бербегенине даттанып калышат. Сиз кантип тери аркылуу кан тамырларга операция жасоочу бөлүмүн жетектеп калдыңыз?
Эс алууга үйгө келген маалымда жүрөк хирургиясы жана орган алмаштыруу илим изилдөө институтунда стационардык аритмологиялык аппарат орнотулат. Бизде ал аппарат менен иштей алган адистер жок эле. Мага дегенде аны иштетүүнү аракет кылып көрүүнү, кийин иштеп калууну сунушташты. Кыргызстанга ал медициналык жабдуунун канчалык маанилүү экенин элестете да албайсыздар. Мурда бейтаптар операцияны жарым жылдап күтүшчү, себеби аларды чет өлкөлүк гана врачтар жасашчу. Адистер бүт жабдуусун кошо ала келишчү. Кудай жалгап, эми биз үчүн да бул аритмологиялык жабдыктын жардамы менен мындай операцияларда сөздүн жакшы маанисинде кадыресе операцияларга айланды. Ар бир кадамын терең ишеним менен жасаган врачтардан куралган мыкты командам бар. Алар уникалдуу. Маселен, башкача айтканда, бейтаптын бутундагы кан тамыр аркылуу жүрөгүнө чейин жетип операция жасай алышат. Эгер бейтапта толтоо аневризми аныкталса, биздин врачтар бейтаптын жашоосун жеңилдете турган графты өз алдынча орното алышат. Гинекологдор менен биргеликте жатын артерияларынын эмболизациясын кылабыз. Бул жатын миомасын операциясыз дарылоонун заманбап ыкмасы. Кимгедир бул кубанычым кызык туюлушу мүмкүн. Анткени чет өлкөлөрдө мындай операциялар күндө жасалат. Ал эми мен сыймыктануу менен элге кабарлап турам. Биздин медицина үчүн бул чоң жетишкендик. Азыркы тапта операция үчүн башкача, татаалыраак, кымбатыраак жабдууну алып келүү туурасында сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Бирок азырынча маселе жаңыдан гана талкуулана баштады. Куткара албай калган алгачкы бейтабыңыз эсиңиздеби? Бейтаптардын көбү өмүрүнө кепилдик сурашат. Бирок адам муздаткыч эмес, ал эми бизде кепилдик талоону жок. Бейтаптарга алардын абалын, кандай тобокелдиктер болушу мүмкүн экенин, эгер аларга тушугуп калса кандай кыларымды дайыма ачык айтам. Болгону эч качан эч кимге кепилдик бербейм. Баары жакшы болоруна 100% ишенген врачты таанысаңыз, ошол дарыгерге барыңыз дейм. Көпчүлүк врачтардын кудуретин ашыра ойлоп, колдорунан баары келчүдөй сезишет. Биздин бейтаптардын айрымдарын ажалдан арачалай албай калган учурлар болбой койбойт. Бирок операциялык залдан чыгып, Кудайга жалбара амандыгын тилей сыртта күтүп турган жакындарына суук кабарды угузуу эң оор. Москвадагы клиникада ординатор элем. Түнкүсүн Кыргызстандан келген 1 жашар уул бала операциялык столдо чарчап калды. Техникалык жактан врачтар колунан келгенин бүт жасашты. Бирок баланын организми көтөрө алган жок. Мекендеш болгонубуз үчүн ата-энесине кабарлоону мага табышташкан. Апасы боздоп ыйлап кыйкыра баштады. Врачтарды айыптады, оорукананы каргады. Россиялыктар көп анте беришпейт. Анткени көпчүлүгү хирургдар колунан келгенин бүт жасаганын түшүнүшөт. Биздин жарандар буркан шаркан түшүп кабылдашат. Операция жакшы болбой калса, кыргызстандык бейтаптар жаңжал салышат. Бир учур түк эстен кетпейт. Бейтап бизге оор абалда келди. Операция бир нече саатка созулду. Ошол маалда анын жакыны далисте күтүп турган эле. Бейтаптын жаны үзүлдү. Кабарын угузганымда ал көзүнө жаш алып, атамды сактап калууга жасаган аракетиңиздер үчүн ыраазымын деди. Өз бөлмөмө барып алып ыйлап жибердим. Анын сөздөрүндө аза да, кайгыга багынуу да, ошону менен бирге эле кайгыны татыктуу кабылдоо жана чын дилден ыраазычылык аралаш эле. Кызыгы дал ушундай жакшы, акылдуу, тарбиясы бийик адамдар олуттуу көйгөйлөргө кабылышат. Соңку эң жагымсыз суроом, врачтар канча табышат? Үстө кошумча нөөмөттөр менен бирге менин маянам орточо 15 000 сомду түзөт. Доктурлардын көпчүлүгү 6-10 000 сомдун тегерегинде айлык алышат. Окуп жүргөнүмдө деле бир нече жерде иштечүмүн. Негизги каражат булагым студент кезимде эле түптөгөн жарнама агенттигим. Ата-энемдин акчасына чартап жашасам деле жарашмак. Атам ийгиликтүү ишкер, бирок өз чыйырымды өзүм салууну чечкем. Башка адистерге кыйла эле кыйыныраак. Ар биринин үй бүлөсү, балдары бар. Аларды багып, кийиндириш керек. Ал эми врачтын эң жогорку маянасы болгону 15-18 000 сом. Сасык тумоо. Дүйнөдө бир жылда сасык тумоо менен 500 миллион адам ооруп, анын 2 миллиону оорунун тереңдеп кетишинен улам көз жумат. Мындай коркунучка кептөөчү сасык тумоо тууралуу маалыматтарды назарыңыздарга сунабыз. Сасык тумоо кандайча жугат? Сасык тумоонун вирусу организмге дем алуу жолдору, ооз, мурун аркылуу келет. Оорунун булагы болуп, сасык тумоо менен ооруган адам эсептелет да 5 же андан көбүрөөк күн оорун алып жүрүүчү болуп саналат. Оорулуунун буюмдарын колдонгондон да вирус жугуп калышы мүмкүн. Оорулуу чүчкүргөндө жана сүйлөгөндө чачыраган шилекейиндеги вирустардын чоңдору жерге түшөт. Ал эми майдалары абада 4-6 саат калкып жүрө берет. Ушул аралыкта башкаларга жугуу коркунучу бар. Эгер ал майда бөлүкчөлөр бир нерселерге түшүп же жабышып калса, анда бир нече күн өлбөй жүрө алат. Демек жугуу коркунучу күтүлөт.
Ооруну башкаларга жуктурбоо үчүн эгер оорулуу чүчкүргөндө оозун колу менен жүз арчы менен жапса, анда шилекейинин тегерекке көп чачыруусун алдын алат. Бирок колдогу вирустар колду ысык суу менен 2 сыйра самындап жуумайынча кетпей кала берет. Андыктан оорулуу адам башкалар менен кол кармашып учурашпоосу зарыл. Колду спирт же арак менен шыбаса да вирус өлөрүн эскертебиз. Андан тышкары сөзсүз медициналык бет кап кийиши жана бирөөлөр менен өбүшпөөсү керек. Бет капты ар бир 4 саатта алмаштыруу кажет. Маска дакиден жасалса, анда 4 кабаттан турушу шарт жана ар бир 4 саатта жууп үтүктөө зарыл. Ошондой эле оорулуу өзүнө гана тиешелүү идиштерди төшөнчү сүлгүнү колдонуп, башкалардыкына тийбөөсү кажет. Сасык тумоону алдын алуу. Сасык тумоо эпидемиясы жүрүп жаткан кезде коомдук унаанын кармагыштары вирустардын топтошкон жайына айланат. Андыктан кармагышты кармагандан соң вирус жукпашы үчүн кол менен бетти, оозду, мурунду сыйпалоо керек. Үйгө барар менен колду 2 рет самындап жууну унутпаңыз. Эл көп жүрүүчү жерлерге баруудан качуу керек жана андай жерлерге балдарды да алып барбоо кажет. Жыл сайын күзүндө гриппке каршы эмдөөдөн өтүү зарыл. Сүт ичүүгө болбойт. Сасык тумоо менен ооруганда денедеги уулар чыгышы үчүн суусундуктарды көп ичүү талапка ылайык. Бирок сүт ичүүгө болбойт. Анткени сүт денеде былжырларды көбөйтүп жибергендиктен чимкирик менен какырыктын көбөйүшүн шарттайт. Сүттүн ордуна дары чөптөрдөн чай демдеп ичиңиз. Мисалы ромашка, жалбыз, сары чай чөптөр. Булар сезгенүүгө жана бактерияларга каршы тердетүүчү жана заара кубалоочу каражаттар. Дары чөптү термоска демдесе жакшы. Каймак жана эт, ышталган жана куурулган азыктарды жегенге да болбойт. Анткени алсызданган организмге аларды сиңирүү кыйынга турат. Андан көрө суюк тамактарды ичип, жашылча жемиштерди көбүрөөк жеген жакшы. Аспиринди ашказанда жарасы же гастрити барлар, кан жана бөйрөк оорусунан жапа чеккендер колдонбошу керек. Кызыктуу фактылар. Сасык тумоо менен ооруган адамдын шилекейинин бир тамчысында 100 миңден 1 миллионго чейин вирустук бөлүкчөлөр болот. Тажрыйбада сасык тумоо менен ооруган бир адам учакта баратып 4 саат ичинде жүргүнчүлөрдүн 72%-на ооруну жуктурганы белгилүү болгон. 1918-жылы испан сасык тумоосунун айынан 50 миллионго чейин адам көз жумган. Оору башталганда эмне кылуу кажет? Суусундукту көп ичүү, төшөктө жатуу, дене табы 38 градустан өйдө көтөрүлгөндө ысытманы түшүрүүчү каражат ичүү, мурунга оксалин дарысын сыйпоо.